Сиз дүкөндөн товар сатып алган сайын же кайсы бир кызматты колдонгон сайын мамлекетке салык төлөп турарыңызды билчү белеңиз. Мисалы дүкөндөн айран сатып алдыңыз дейли, анын баасы 63 сом. Бул баанын ичинде сиз мамлекетке төлөп жаткан салык да камтылган. Ал чекте көрсөтүлгөн НДС деген жерде жазылуу. НДСтин кыргызчасы КНС же толук аты кошумча нарк салыгы. Чекте көрсөтүлгөндөй мен айранды сатып алуу менен мамлекетке 6 сом 69 тыйын кошумча нарк салыгын төлөдүм. Кошумча нарк салыгы деген эмне? Ал эмне үчүн керек? Киреше-чыгаша рубрикасында мен сиздерге ушул тууралуу айтып берем. Кошумча нарк салыгы товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн өндүрүшүнүн жана сатылышынын ар бир баскычында алынат. Бул салык биз сатып алып жаткан бардык нерсенин баасында кошулган жана аны товарды жана кызматты сатып алып жаткан ар бир адам төлөйт. Кошумча нарк салыгын толук түшүнүү үчүн ушул эле айрандын мисалында карап көрөлү. Кайсы бир ишкана сүт сатып алып, андан айран жасап, дүкөнгө 53 сомго сатты. Дүкөн болсо айрандын үстүнө 2 сом 75 тыйын кошуп, 55 сом 75 тыйынга сатууну чечти. Бирок дүкөн бул айранга кошумча нарк салыгын кошуп сатышы керек. Демек дүкөн текчелердин айранды 63 сомго коет. Жыйынтыгында айрандын чыныгы баасына кошулган салыкты аны сатып алган биз төлөйбүз. Кыргызстанда бардык товар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн кошумча нарк салыгынын өлчөмү 12% түзөт. Бул деген биз сатып алган товарга дүкөн же ишкана тарабынан кошулган баасынын 12% мамлекеттик бюджетке төгүлөт дегенди билдирет. Бирок Кыргызстанда бардык эле товарларга же кызматтарга кошумча нарк салыгы салына бербейт. Мисалы жакында эле мамлекеттик салык кызматы зергер буюмдарды жасагандарга керектүү чикизат үчүн кошумча нарк салыгын жокко чыгарды. Демек мындан ары кыргыз зергерлери өлкөгө импорттолуучу жана зергер буюмдарын өндүрүү үчүн колдонулган металл камтыган кендерге, концентраттарга, эритмелерге жана айрым металлдарга кошумча нарк салыгын төлөшпөйт. Мамлекет мындай кадамдарды ошол тармакты өнүктүрүү үчүн же ал тармакка колдоо көрсөтүү үчүн жасайт. Мисалы Кыргызстанда 2003 жылы дары-дармектерди сатууга жана ташып келүүгө кошумча нарк салыгы алынып салынган. Бирок кийин 2024 жылы салыкты кайра киргизишкен. Мындан тышкары азырда кээ бир импорттолгон айыл чарбага керектүү товарларга же коммуналдык кызматтар сыяктуу айрым кызмат көрсөтүүлөргө кошумча нарк салыгы салынбайт. Кошумча нарк салыгы Кыргызстандын бюджетинин негизги булактарынын бири болуп саналат. 2024 жылы эле ички жана ЭАЭП өлкөлөрүнөн импорттолгон товарларга салынган кошумча нарк салыгынан бюджетке жалпы 77,3 миллиард сом түшкөн. Бул акчаларга мамлекет жолдорду оңдойт, мектеп, ооруканаларды салат, дарыгерлерге жана мугалимдерге эмгек акыларды төлөйт. Биз товарларды же кызматтарды канчалык көп сатып алган сайын, ошончолук каражат өлкөнүн экономикасына түшүп турат. Сиздер менен Поликлиника медиасынын киреше-чыгаша рубрикасы болду. Такталган жана туура маалыматтарды биздин сайттан окуңуз. Бул видеонун алдындагы шилтемеге кирип, бизге донат менен колдоо көрсөтсөңүз да болот.